Кореяда бийлик өкүлдөрү People сайтында жарандар калтырган петициялардын баарын карап чыгып, аларга жооп берүүгө милдеттүү экенин билчү белеңиз. Кыргызстанда көбүнчө Change.org колдонулат. Ал глобалдык платформа болсо да, иш жүзүндө бизде анда петициялардын майнап чыкпай, эч кандай өзгөрүүлөргө алып келген эмес. Бирок үмүт үзбөйлү. Көрсө бизде дагы атайын кызматтар бар. Мисалы, GMD KG платформасы. Бул сайт жана колдонмо мыйзам долбоорлору демилгелер үчүн иштелип чыгат. Анда ар бир жаран өз демилгесин сунуштай алат. Демилге жок дегенде 3000 кол топтой алса, платформанын юристтери ар тараптуу колдоо көрсөтүп, демилгеңизди депутаттар же жергиликтүү бийликтер карап чыгышат. Мындан ары коомдук резонанстуу күтүштүн кереги жок. Эми ар бир жаран өзү мыйзамында маанилүү өзгөртүүлөрдүн сунуштай алат. Мисалы, азыр платформада кылмыш кодексинде ыдык көрсөтүү үчүн жоопкерчиликте тараптуу киргизүү петициясы бар. Ошондой эле инфраструктура боюнча демилгелине, мисалы, Бишкектин кооптуу райондоруна видео байкоо камераларын орнотуу сунуштары көп. Туура курал колдонулса, сиздин үнүңүз чыныгы өзгөрүүлөргө алып келиши мүмкүн.